KG Group курулуш компаниясынан батир сатып алган бир нече жаран Финполго арыз жазып, компанияларды алдап кеткенин билдирип, маалымат каражаттарына байма-бай чыгып жатышат. Бул материалда биз чырдын келип чыгышын жана учурдагы абалды фактылар менен түшүндүрүп беребиз. KG Group курулуш компаниясы менен Эльвира Газиева 2016-жылдын күз мезгилинен тарта кызматташып баштаган. Арадан көп өтпөй ишкананын ишенимине кирген Газиева финансылык махинация иштеп чыккан. Тактап айтканда, компаниядан квартираларды брондоп, ордуна арматура жеткирип туруу боюнча келишимге кол коюшкан. Бирок ар кандай шылтоолор менен арматураны жеткирбей, аз убакытта 22 батирди сатып үлгүргөн. KG Group'тун юристи Айгүл Семенбаева билдиргендей, Газиева ай сайын келишимдин аткарылышы боюнча документ, орусча айтканда акт приема передачи берип турушу керек эле. Бирок ал документте жазылган пункттарды, талаптарды аткарган эмес. Мындан улам күмөн санаган ишкана өкүлдөрү 2017-жылы күздө чогулуп, анын махинацияларын ачыктап, алданган үлүш ээлерин маселени талкуулоого чакырышкан. Ошентип жабырлануучулар Газиеваны сотко беришкен. Алдангандардын айрымдары бул схемага KG Group'тун да тиешеси бар деп күмөн санап, компанияга каршы арыз жазышкан. Кардарлар менен келишим KG Group'тун имаратында түзүлгөн, бирок негизги документте кардар төккөн сумма ишкананын кассасына түшүшү керек. Аны тастыктоочу квитанция болушу зарыл жана арматура жеткирилгенче күтүп туруу керек деп жазылган. Сөз болуп жаткан 22 үлүш ээси тең мындай сунушка макул болушкан. Бирок алардын бири да акчасын төккөн соң KG Group компаниясынын квитанциясын сураган эмес. Сураса да Газиева аларды ар кандай себептер менен алдап, убакытты чоюп турган. Ал ар бирине тил кат жазып гана тим болгон. Газиева кардарларды өзүнө тартуу үчүн атайын кулактандырууларды берип, ар бир чарчы метрди $400 саткан. Ал эми KG Group көрсөткөн баа $550 болчу. Компания $400 сатуунун бизге пайдасы, кызыкчылыгы жок болчу дейт. Бул документтер далилдеп тургандай, жабырлануучулардын баары акчасын Стройком Group компаниясына төлөгөн. Аталган ишкана болсо Газиевага таандык. Я думаю, что идет где-то неделя, максимум, наверное, да, он приедет и... Потолок. Потолок, да, едет арматура, да? Арматура сейчас уже едет, уже грузит. Ага. Алло. Подпись пойду? Ну сколько квартир им продали где-то? Кому? Им. Штук За. 40. Хорошо продали. Еще тут у меня осталось последних штук 20 и все. Чырдын чымтөгүнө аныкталганда, Газиева өз күнөөсүн мойнуна алып, алдап алган 76.980.943 сомду 12 айдын ичинде кайтарарын айтып, нотариус аркылуу күбөлөндүргөн. Бирок өзүңүз түшүнгөндөй, ал сөзүнө тура алган эмес. Азыр эң жакшы оңой жолу болду. Ташып бизге эң жакшы условия кылды. Себеби мына квартирада жашаң, мынча сумманы төлөң деди, биз ага ыраазы болдук. Алданып калган жарандардын жарымы компания менен кошумча келишим түзүп үй алса, дагы жарымы кеп сөзгө келбей жатыптыр. Бирок өздөрү жазып кол койгон арызда акчаны Газиевага төлөшкөнүн жана юридикалык аты Остопрак ЖЧК деп катталган KG Group'ка эч кандай доом жок деп так көрсөтүшкөн. KG Group ооз-2 жазуу түрүндө да аларга кайрылып $300 каалаган мөөнөткө бөлүп төлөө шарты менен батир алууну сунуштап келет. Бирок тасмадагылар бекер батир берүүнү талап кылып жатышат. Газиевага карата доо арыз жазылган соң, биринчи соттук инстанция Газиеваны 15 жылга камакка алып, келтирилген чыгымды төлөп берүү чечимин кабыл алган. Бишкек шаардык соту бул чечимди өзгөртүп, Газиевадан чыгымды толтуруу талабын алып салып, 10 жылга кести. Жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырган.